Саламатсыздарбы, аруу таңыңыздар менен. Өткөн көрсөтүүдө айтып кеткендей эле, кыш мезгилинде көптөгөн гүлдөр, кээ бир гүлдөр эс алат. Алардын катарында бизде бүгүн калладиум. Калладиум гүлү кантип ичиндеги картошканы кантип сактоо керектигин айта кетейин. Бүгүн бизде калладиумдун эки сорту. Ичиндеги картошканы кантип сактообуз керек? Биринчиден, сөзсүз түрдө топуракты эгерде сиз байкап калсаңыз, калладиумдун өсүүсү токтоп, жалбырактары солуй баштаган болсо, биздин гүлгө сөзсүз түрдө эс алуу зарыл. Биз мына калладиумдун жалбырактарын кесип, топуракты бир жума кургак таштап койдук. Эми биз ичиндеги картошкалардын абалы кандай экенин көрмөкчүбүз. Азыр кантип картошканы көрөбүз. Биринчиден, идиштен түшүрүп алып салган мезгилде тамырларга көңүл буруу зарыл. Эгерде тамырлар мынтип коричневый болуп солуп баштаганда, сөзсүз түрдө бизде картошкабызды эс алдыруубуз зарыл. Мына биздики тамырларыбыз курап баштаган, алып салабыз. Ал эми ак болуп калган тамырлар болсо, ак тамырларды аны өстүрсөк деле болот, жарык жерди камсыз кылып. Ал эми биздин тамырларыбыз чирип баштаганда сөзсүз түрдө эс алдыруу зарыл. Эмне сууну куйбай туруш керек, себеби мына картошкабыздын чирип кетүүсү ыктымал. Мына биздики чирип баштаган картошканы сөзсүз түрдө обработка жасообуз зарыл. Мына бизде өнүп чыга баштаптыр, себеби биздин топурагыбыз ындуу болуп тургандыктан картошкабыз кайра өнүп баштаган. Ошондуктан топуракты негизи кургак кармообуз зарыл. Картошка жок дегенде ноябрь айынан апрель айына чейин, жок дегенде 2-3 ай эс алуусу зарыл. Ошол эс алып жаткан мезгилде картошканы биз кантип сактообуз керек? Сөзсүз түрдө топурак кургак болуш керек, же болбосо бизге өзүңүз айткандай эле агроперлит же болбосо мох свагнумга ороп, жарык эмес, устагыраак комнатага коюубуз зарыл. Азыр бизден 4 картошка чыкты. Буларды Максим айтып кеткендей эле, эң эле бизге жакшы жардам берген Максим же болбосо жыгачтын көмүрү аябай жакшы жардам берет бизге обработкага. Бул жерде биз привозной башка жактан келгендиктен, нымдуулук аябай топуракта көп болгондуктан биздин картошкаларыбыздын бир аз чирип калган кээ бир картошкалар бар экен. Ошондуктан эс алчу гүлдөр бул эле эмес, өзүңүздөр билсеңиздер керек, лаксиния, цикламен, ошол гүлдөрдүн картошкасын деле дал ушундай кылып эле эс алдырсаңыздар болот. Мына биз картошкаларды алып алдык. Бул картошкаларды эми кантип сактоо керек? Мындай чирип бараткан жерлерин сөзсүз түрдө биз Максим менен обработка жасаабыз зарыл. Максимди кантип иштетсек болот? Максимди негизи эле сууга аралаштырып, анан картошкаларды 1 саатка чылап коюп, кайра кургатсак болот. Дүкөндөрдө баарында сатылат. Максим бир эле калладиумга эмес, көптөгөн гүлдөргө бизге аябай жакшы жардам берет. Чирип бараткан жерлерге алдын алат. Бул кайра чирип кетпеш үчүн сөзсүз түрдө обработка кылуубуз зарыл. Эгерде үйдө Максим жок болгон болсо, жыгачтын көмүрү же болбосо ошо кара көмүргө ороп койсоңуздар дагы аябай жакшы жардам берет. Картошкаларыбыз даяр. Мен негизи эле мындай картошкаларды перлитке сактайм. Эгерде сиздерде перлит жок болгон болсо, кургак грунтка, топуракты кургак абалда сактасаңыздар деле болот. Жана ошондой эле мох свагнумга сактасак болот. Мына бүгүн азыр мен мох свагнумга бирөөсүн салам, бирөөсүн перлитке, бирөөсүн топуракка салып, дагы бир башка жазындагы съемкабызда көрсөтүүбүз мүмкүн. Үшүп калбагандай, аябай минус болбогон жер төлөгө же болбосо балконго, мустагыраак каналарга коебуз. Жарыктык бизге керек болбойт, караңгыраак жерге койсок дагы жакшы. Эми биз эс алып алгандан кийин
эс алгандан кийин кайрадан топуракка салып жарык жерге коюп, үстүнөн эгерде жарык жетишсиз болсо жасалма жарыктарды колдонсок да болот. Мына бул биздин бир ыкмабыз. Биз мох свагнумга сактап атабыз мына картошканы. Кийинкиси бул перлет. Мына сиздер менен биз бүгүн кышындасы эс алган картошкалуу гүлдөрдү кантип сактоону, картошкасын кантип сактоонун ыкмасын айта кеттик. Саламатта калыңыздар.